мырза, мына кечээ бир жылдан бери токтоп турган ошол Баткен облусу менен Тажикстан сог жолуусунда жолугушуу өттү. Кандай форматта өттү, эмне маселелерди карадыңыздар? Биз жанагы делимитация анан демаркация боюнча өкмөттүк комиссия менен чогуу жыйында болдук, бирок алар жыйынды рабочий группалар өзүнчө, алардын функциялары өзүнчө. Анткени мен алардын жыйындарында башында катыштым, анан кийин катышкан жокмун, себеби рабочий группалар иштей баштады. Бирок менин негизги максатым ошондо Согди областынын губернатору менен жолугушуу болчу. Биз ошо жолугушууга Баткен областынын жетекчилерин алып туруп, биз барып ошо Согди областынын жетекчилери менен жолугуп бардым. Бизде көп жылдан бери көйгөйлүү маселелердин баардыгын пункттап сүйлөшүп алдык. Буйруса биз ошо пункттар менен жакшы иштеп кетебиз деген ойдобуз. Анткени алар реальный пункттар, которые ошонун баарын аткарып, биз экономиканы дагы бүгүнкү күндөгү чек ара маселелердеги көп маселелерди мындай жакшы чечип алганга биздин өзүбүздүн укугубуз дагы тажрыйбабыз да жетет. Анткени Согди областынын губернатору дагы, мен дагы бүт маселелерди туура түшүнөбүз. Достук, ынтымак мамиледе дагы өрчүп, ошонун баарын чечебиз. Ошол реалдуу деген кайсыл маселелер болду? Биринчиден бул жанагы чектеш границадагы делимитация болбогон неописанный участоктардын баарында тынччылык болсун. Анан мурунку СССРден бери чектешип келген кандай жашап аткан болсок, ошондой жашоого биз умтулуп атабыз да. Анткени ошондо кандай проблемалар болбосо, ошондой эле традиционно ошондой жол менен кетебиз деген биринчи болчу. Экинчиден, жанагындай биздин спорный моменттерибиз бар, ошолордун баардыгын чогуу көзөмөлдөп, ошого жоопторду конкретно алабыз дедик. Анткени телефон менен эле сүйлөшпөй, именно айыл өкмөтү, анан жана акимдери, анан биз губернаторлор өзүбүздүн деңгээлде ошондой реальный чечебиз дедик. Анткени күндө эле телефон аркылуу чечилип атпайбы? Ошонун баардыгын биз мындай жолугуп тез арада чечели дедик. Ошо бул экинчи. Анан жанагы биздин жарандарды кармоолор боюнча биз реально сүйлөштүк. Бүгүнкү күндө бирөө дагы биздин жарандар дагы кармалган жок ал жакта, биякта тажик кишилер жарандар да кармалган жок. Анын маселелердин баарын чечкенбиз. Эмкиде жанагы адашып калгандарды, аларды сразу эле мындай жерлерде чечмей болдук. Именно жана контрабандисттерди, уюштурулган кылмыштуулук боюнча кылмыштарды болсо катуу жазаларды чогуу бермей болуп атабыз. Ошого көзөмөлдөөдү сүйлөштүк. Анан жанагы торговля боюнча, приграничный торговля дейбиз, ошону биз жакшы взаимодействие кылып, жакшылап өнүктүрөлү деп атабыз. Анткени бүгүнкү күндө ал нерселер көп өрчүбөй калган, потому что контрабандисттер тиги булар үстөмдүк кылып, өз эмелерин, правилаларын, эмелердин баардыгын эметип коюшканда, биздин элдерге навязывать этип коюшкан. Ошонун баарын биз токтотуп атабыз. Азыр өзүңүздөр деле күбөсүңөр, азыр контрабанданын баардыгы жолдору буулду. Эми ал контрабанданын баары буулгандан кийин экономикалык өрчүү боюнча чогуу иштерди апарабыз да. Анан жанагы кошуна райондордун баардыгында жолугушуулар болот, чогуу спорт түрлөрүн эметебиз, алдыга жылдырабыз, кызматташтык болот да. Айыл өкмөттөрүнүн баардыгын жанагы эмелердин, мыйзамдардын чегинде болот деп, үгүт иштерин дагы чогуу жүргүзмөй болдук. Анан жанагы эч кандай көчөттөрдү биз жактан да тиктирбейбиз, алар жактан да тиктирбейбиз. Ошонун баардыгы мурунку кандай болсо,
ошондой калыбына келет. Анткени өкмөт пока чечмейинче, демаркация болмоюнча биз именно ынтымакта жашап туруп эметебиз. Анан пастбищалар боюнча реально сүйлөштүк. Пастбищалар боюнча мурун кандай болсо ошондой көзөмөлдө болот. Анан биздин жарандар алардын малды алып өтүп атканда алардын милициялары, биздин милициялар чогуу ошондо көзөмөл болот. Бул сезонный пастбище деп коебуз. Ошолор боюнча анан суулар боюнча дагы реально сүйлөштүк, чтобы эч кандай чыр-чатак болбосун. Мурун эстерден бери калган эмелер, квоталар боюнча тиги пока башка жок да. Ошолор боюнча дагы реально сүйлөштүк. Анан бул жолугушуулар боюнча азыр эми реальный информационный убакытта биз тез сүйлөшүп турабыз, соцсет менен дагы, интернет менен дагы тез ара сүйлөшүп турабыз деген жыйынтыкка келдик. Анан бул жерде бир нерсе болуп атат. Көп жылдан бери чечилбей келген маселелер именно границалар боюнча. Значит, аны күтө берсек уже бир поколение өсүп калбады, 30 жыл болду. Значит, аны биз азыр бул өкмөттүкү, а биз чектеш область, биз айттык, биз ошентөрсөк өмүр өтүп кетет. Андан көрө азыр экономиканы өрчүтөлү, экономический взаимодействие кылалы и жанагындай таможенный посттор, налог эмелердин баарын өрчүтөлү. Азыр, допустим, Европада бардык жерде мындай граница деген сөз жок болуп калган. Анткени условно эле границалар болуп калганда, а бирок экономический взаимодействиялар, экономический өнүгүү жолдору бардыгы аябай өсүп кеткен да. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, биздин Баткен областында экономика жагынан өрчүү болбой, көбү бардыгы миграцияга бардыгы кетип калышкан. Бу жерде эчтеке жок, орундар жок, эч кандай эмелер жок. Бирок бияка келип кайрылып жашайбыз дегендер үмүттөрү чоң, биздин мигранттар башка жерлерде жашап аткан. Ошолордун баарын бияка келиш үчүн биз эме түзүп беришибиз керек да. Шарттардын баарын. Ошондо биз шарттарды түзөбүз, Кудай буйрса. Азыр мына Өзбекстан менен жакшы шарттар түзүлүп атат, экономический. Ошондо пограничный вопрос экинчи жакка өтүп калат да. Биринчиге экономический взаимодействиялар болуп калат. Биз ошондой жолго түшүп атабыз азыр. Бир жылдан бери ушул пандемияга байланыштуу деп ушул кандай баалай аласыз? Бир аз жылыш болчудайбы, барбы эми ушул? Эми жанагындай өкмөттүн комиссиясына мен баа бергенден алысмын. Бирок биз как чектеш область катары өзүбүздүн ишибизди кылып атабыз. Бүгүнкү күндө биз сүйлөштүк, бүт посттордун баарын ачабыз деп, потому что посттор жабык болсо каяктагы экономический сотрудничество. Ошон үчүн пандемия менен жабылган посттордун баарын ачабыз деп, мен уже биздин урматтуу премьер-министрге кагаз жөнөттүк. Алардын баардыгын кандай жапсаңар, ошондой ачып бергиле. Бул эл талабы болуп атат. Пункттардын баардыгын ачабыз. Ачкандан кийин анан жеңилдетүү жолдору менен бардыгы эл өтө баштайт. И особенно кимдин паспорттары, пропискасы бар биздин жарандардын бардыгы мурункудай жакшы катым катташка алып келебиз. Анткени көбү Исфанага, башка шаарларга барып жумуштары болуп атат, анан дарылаганга барат, катым каттаныштары ошону күчөтө берет. Ага биз тоскоолдук кылбайбыз. Бирок калган эме боюнча, контрабанда боюнча, уюшулган кылмыштуулуктун эмелери, үстөмдүк кылып жүргөндөрдү, аларды биз бууйбуз, ал колдон келет. А экономический шарттарды биз түзүп беребиз. Эми областтардын ушул маселелердин баары айланып келип эле көпчүлүк учурда ошол чек-аранын чечилбегенине калып атат. Эми ошол маселеге айланып келип ошого барып атат. Өкмөттүк комиссияда мына Камчыбек Ташиев жетектеген менен ошо бир жылыш элдин баары ошону күтүп атат да, бир алдыга жылыш. Буга чейинки бир канча жолугушууларда 1 метр дагы жылбай аткан да, эмечи чек-араны тактоо боюнча. Эми биринчи отурум болду, алар өкмөт пресс-релиз таркатты. Ошо пресс-релиздин алкагында эле сүйлөшүүлөр болду. А бирок биз азыр именно Согди областы менен Баткен областы биз өзүбүздүн протоколдор менен, өзүбүздүн жолубуз менен кетебиз. Анткени биз аларды күтүп отура берсек, чын эле убакыттын баарын кетип калат. Мына 30 жылдан бери убакыттын баарын кетирбедикпи. Бирок биз азыр
президенттен, премьер-министрден тапшырма алганбыз, кыска мөөнөттө бүт шартты түзүп экономиканы өрчүтүш керек. Ошон үчүн биз экономический безопасность жагына көбүрөөк азыр басым жасайбыз, анткени бул биздин милдетибиз, как губернатор. Ошого биз басым жасап, Кудай буйруса, мына посттордун баарын ачып атабыз. Өзбекстан менен да, бияк менен да ачып туруп, именно экономический сотрудничествого басым. Анткени элдин баардыгы азыр акча таап, тиричилигин чоңойтпосо, ошондой шарттарды биз түзүп беребиз.